Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Чак түш берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн дагы биздин куттуу студиябызга сыйлуу коноктор келген. Атын атаса куту сүйнөт дейт элибизде. Андыктан көпчүлүк топ келген, мындайча айтканда. Ошентсе дагы атын атап сиздерге жакындан тааныштыра кетейин. Ибраева Гүлсүн, кесиби боюнча врач, баатыр эне, саламаттыкты сактоонун отличниги, эмгектеги каармандыгы медалинин ээси. Сакен Матсаева, 2 дипломдун ээсике бул апабыз. Бири медицина тармагы боюнча болсо, экинчиси мугалим. 42 жыл Үмүт бала бакчасын жетектеп келип, учурда Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, ардактуу атуулу экен Кыргыз Республикасынын. Тамара Көчкөнбаева, кесиби боюнча экономист, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси экен. Андан кийинки апабыз Кадырова Айшакан, Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин грамотасынын, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алтынча башкаруусуна эмгек сиңирген кызматкер. Бир сөз менен айтканда, апабыз саясий кызматкер деп айтсак болчудай экен. Ал эми Нурбүбү Мусаева, кесиби эсепчи. Кезинде сектор Кочкор райондук райком комсомолдук сектор башчысы болуп иштеген, кыял бирикмесин жетектеп келет көп жылдан бери. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Нарын облусунун ардактуу айымы. Бегайым Биалиева, Кочкор районунун тазалык ишканасынын жетекчиси, Кочкор районунун ардактуу атуулу, Нарын облусунун ардактуу айымы. Ал эми 7-чи апабыз Какен Тыныбекова, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кочкор райондук Мусулманкулов атындагы балдар искусство мектебинде мугалим, Нарын облусунун ардактуу айымы, атуулу сыйлыгынын ээси. Диляра Мурзакматова, жогоруда белгилеп өткөндөй эле Молдобасан Мусулманкулов атындагы балдар искусство мектебинин жетекчиси болуп эмгектенет экен, билим берүүнүн отличниги, Нарын облусунун ардактуу айымы. Кенже Исаева, кесиби боюнча комуз мугалиме, көптөгөн кароо сынактардын жеңүүчүсү, Нарын облусунун ардактуу айымы. Жаңыл Мотукеева, мугалим, Нарын облусунун ардактуу айымы. Кийинки биздин жалгыз апаларыбызды коштоп келген агабыз Жолдошбек Токомбаев, музыкант, Кочкор райондук Карасас маданият үйүнүн жетекчиси экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бир сөз менен айтканда бүгүн биздин сыйлуу конокторубуз Нарын обласына караштуу Кочкор районунун насаатчы апалары келип олтурушат. Куш келипсиздер, апалар. Туура эле тааныштырдымбы? Апаларды мындайча айтканда, мынакей төшүндө тагылып турган эле орден медальдарынан ой, кандай эмгек сиңиргенин биздин телекөрүүчүлөр өздөрү дагы баа берип, деп атса керек. Мен толук тааныштырганым жок, анткени убакытты үнөмдөп апаларыбыз мына алыстан атайын арт арытып келишти. Ошондуктан кыска тааныштырганга аракет жасадык. Ал эми азыр биздин апаларыбыз мына ушул биздин кыргыз элибиз менен саламдашып, амандашып алалы деп турушат. Келиңиздер, анда сиздерден болсун элибиз журтубузга болгон салам. Ак калпак кыргыз элден биз, айтылуу Кочкор жерден биз дагы элге кошулуп ырдайлы деп келгенбиз. Байбиче болгон курагым, сиздерди көрүп бүгүн мен жашарып турган убагым. Жалпы Кочкор элинен салам айтып турамын. Кочкор жери бир башкача жер келет. Кышы жылуу, жайы салкын керемет. Эли дагы өзгөчө бир меймандос, ким келбесин кучак жайып кол берет. Мен мактанам Кочкорумдай жериме, ормон, канат, хандар чыккан элиме. Олия атам Калыгул ойлогон оюн аткарган. Небереси Турдакун 25 жыл кыргыз элин башкарган. Манасчы чыккан жеримден Сагынбай менен Шапактай, жазуучу чыккан элимден Жүндүбаева Нинакан, Өмүрбаев Сагындык, Абыкеев Чолпонбек, Абакиров Барктабас. Жаза берсем толтура, жетпей калат ак кагаз. Баатырлар чыккан элимден Жунушев Касымбек, Мамбеталиев Көкөбай, Абдыраев Кутубай, Сагынбаева Телегей, Темирова Асипа, Шарипов Сыдык, Жусупов Билал дагы бар. Партиянын тушунда бааланып калган эмгеги булардын дагы багы бар. Даңкысы дагы бар. Айта берсем түгөнгүз. Баягы Исакеев, Арабаев Ишеналы,
Birinci uçkuş Kırgız'dan Musaева Жумагүл, атактуу артист Куттубаева аны бар, Геннадий Базаров, кино режиссер дагы бар. Ал түгүл биздин айылдан Базарбаев, Чолпонбек, Чокоева, Рейна, балерина дагы бар. Сыймыктанар Кочкордун түркүн түрлүү жагы бар. Адеп, иман, маданият жылы деп, ажообуз биздин кемеңгер быйылкы жылды атады. Көчмөндөр оюнун көрсөтүп, кыргыздардын дүйнөгө чыкты атагы. Эл үчүн кылган ак эмгек унутулбайт эч качан. Тарыхта калат атагың, эл үчүн кызмат жасасаң. Бардык элге каалаганым жакшылык боло берсин, ар бир үйдө каткырып. Карлыкка моюн сунуп шылкыйбай, жашайлычы көңүлдөрдү шат кылып. Кан эмесе, ырдайлычы апалар, көңүл чиркин көтөрүлүп жашарар. Насаат айтып аркабызда жаштарга, мына азыр ырдайбыз биз Кочкорлук апалар. Ой, азаматсыз. Баракелде. Ой, баракелде. Абдан сонун чыгарма болду. Биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө мына маалымат берүүнүн деле кереги жок болду окшойт. Толук ушул ыр саптарыңыздарда, саламдашууңуздарда абдан сонун берилиптир дегендей. Негизи эле сайрагым келет элимдин сайымалуу бозбагында ырыстуу элге ырдаган ыраазымын калкыма дейт. Ушинтип эле ырдап, ыраазы болуп, элдин ушундай жакшы кол чабууларына арзып жүрө бериңиздер. Биздин телекөрүүчүлөрдүн атынан дагы сиздерге ыраазычылык билдирип, жакшы кол чабуулар болду деген кабыл алууну кабыл алыңыздар.
Анан дагы айтсаңыздар, мынакей атыңыздарга затыңыздар жарашып, мынакей насаатчы апалар деп тааныштырдык биз телегөрүүчүлөрүбүзгө. Мына шу ата айтып тургандай эле мен мына ырыңыздардан болобу, сөзүңүздөрдөн болобу, чыныгы насаатчы апалар биздин студияга келгендигин баамдадым. Ошентсе дагы бул идея насаатчы апалар деп түзүлүүнүн канча жылдыгы болду, канча убакыттан бери ушинтип куралып келатасыздар, кандай эмгектерди жаратып атасыздар, кыскача маалымат берели элибизге. Насаатчы апалар тобунун максаты эмнеде болду экен? Бул насаатчы апалар ушул 2017 жылдын апрель айында эле түзүлдү. Биздин түзүлгөнүбүзгө аябай аз эле убакыт болду, бирок биз ошо түзүлгөн убакыттын ичинде дагы көп эмгектерди жараттык элибизге. Биздин максатыбыз аркабыздагы өсүп келе жаткан жаштарга туура тарбия берип, каада салтыбызды үйрөтүп, артыбызга калган мурас катары эмгегибизди калтырып кетели деп уюшулдук. Анан кийин биздин мактана кете турган жерибиз ошо уюшулгандан кийин эле отчетный концертте биз видеолорубузду жиберип Түркияга чакырып келип, ошо 2017 жылы август айында июлдун аяк жагында Түркия мамлекетине барып, айтулуу Акылман Кожо Насирдиндин урматына өткөрүлгөн Түркия шаарынын, Түркия мамлекетинин Свирики шаарында өткөрүлгөн эл аралык фестивалга ийгиликтүү катышып келдик. Ал Түркияли бизди аябай ушунчалык жакшы кабыл алды, диплом менен сыйландык, аябай сыйлады. Биз аякка барып дагы кыргыздын каада салтын, насаатыбызды көрсөтүп келдик деп айтсак жаңылышпайбыз. Андан кийин ошол эле 2017 жылы август айынын аягында өткөрүлгөн Жапар Шабалдаевдин 85 жылдыгына карата өткөрүлгөн дагы эле эл аралык кароо конкурска ийгиликтүү катышып, 2 хорубуз менен бардык, ушул Асыл жерим ош хору менен. Андан кийин көктөмдөрдү тапардык, Шералиевдин. Аяктан 2-нчи местаны жеңип алдык. Биз ушу кылып аткан эмгегибиз менен аябай сыймыктанабыз. Аз убакыттын ичинде мынакей аз анан саз куралган курам андын ийгиликтери бир топ экен. Негизи эле мына ушул апаларды көрүп мен дагы аябай сыймыктанып олтурам. Айтсаңыздар, сиздер өзүңүздөр мына мен жогоруда абдан көп тааныштыргандай болдум. Бирок ошентсе дагы сиздердин ушул сыйлык наамдарыңыздарды деги эле ушу элге толук айтып жеткире албай калдым. Ошентсе дагы өз өзүңүздөрдөн дагы ушу эли журтубуз бир ооз сөз уксам деп турса керек бул насаатчы апалардын. Башка тармакта эмгектенип учурда эс алуудасыздар, буюрса ардактуу эс алууда. Ырдап буга чейин дагы ушу менимче ырдап, өзүңүздөр ушул өнөргө жакын болгондон улам бул топко кошулсаңыздар керек. Же башкача болдубу? Туура. Келиңиз баштаңыз. Анда эмесе мындайда биз мурун ошо элибиз жерибиз үчүн, мисалы мен бала бакчада иштейм, балдар үчүн өзүмдүн өмүрүмдү бүт балдарга арнадым да. Анан буга чейин биз жумуш менен алакты болуп иштейбиз, анан кийин кээ бирөөбүз пенсияга чыгып, кээ бирөөбүз иштеп жатабыз. Ошо иштеп жатып ушу өзүбүз ойлондук да, биздин артыбызда канча жаштар турат, биз ошолорго өзүбүздүн бир нукура кыргыздын каада салтын же болбосо өзүбүздүн бир кыргызда бир көп жакшы нерселер бар. Жана Түркияга барганда дагы биздин ошо кийимдерибизден алсак, биздин кийимдердеги кийим эч жерде жок экен. Биздин тамакта калориялуу ушунчалык жакшы тамактар эч жерде бир болсо керек, бирок биздики өзүбүздүкү өзгөчө сезилет экен. Анан биз дагы ошо кыргыз деген, Кыргызстан деген туубузду көтөрүп, биз дагы ошо иштеп мындай өзүбүздү көтөрүп турдук да, өзгөчө болуп. Анан кийин ошо биз ушул насаатчыны түзөөрдө ошо өзүбүздүн аркадагы жаштарыбызга бир жакшы нерселерди, билген нерселерибизди үйрөтүп, билбеген нерселерибиз болсо өзүбүз кайра билгендерден үйрөнүп дагы артка калтырсак, баардык жагынан, кол өнөрчүлүк жагынан болсун, же болбосо жаштарга насаат жагынан болсун, ырды да кошо ырдасак деп ошону айкалыштырсак дедик. Мен билгенден сиз жакшы чиймелеп
турат экенсиз. Өзүңүз жогоруда мен элге жеткирбесе дагы менин үй бүлөмө жетет бул менин жазгандарым дегениңиз бар да. Маектешип калгандан улам бул сырыңызды билип калдым. Айтсаңыз, ушул канча убакыттан бери сиз ошол өзүңүз жазгандарды топтодуңуз? Мына ушул жогоруда жакшы саптарды айттыңыз, саламдашып элибизге дагы. Ушул сөздөр бул сиздин жөн эмес экениңизди, бул акындык тарабынан дагы, өнөр тарабына дагы жакындыгыңыздан кабар берип турат да. Бир өзүнчө китеп кылып, мүмкүн бизге дагы жеткирерсиз. Рахмат. Бул чындыгында мен өзүм кесибим врач болгон, ошентсе дагы ушу бала күнүмөн эле ушу бир чыгармачылыкты жакшы көрөр элем. Бирок врач болуп калдым. Анан кийин иштеп жүргөндө ошо жолдоштук шаар жана жаңы жылдарда, майрам күндөрдө өзүм кичине чыгармачылык кылып, ошолорго жазып бере коюп, стен газетага бир нерселерди жазып бере коюп жүрдүм. Анан бул чыгарманы болсо, азыр мен китепти эле чыгара алган жерим жок. Просто балдарыма арнап, ар бир жана 8 балам бар. Ошо 8 балама арнап ар бирине мындай өзүм кол жазмам менен китеп сыяктуу кылып чыгарып бергем. Чоң немеге общий тетрадька. Аны балдар өздөрү компьютерге көчүрүп китеп кылып алышыптыр. Анан кийин бул кыздар угуп, бизге келип баягы ырларыңыздан дагы жазып бизге кошулбайсызбы дегенден мен макул деп жан дилим менен буларга келдим. Мен буларга кошулганыма абдан ыраазымын. Ушундай коллектив, жакшы коллектив, ынтымак жагынан дагы бардык жагынан алганда эң жогорку деңгээлдеги коллектив деп эсептейм. Бүт тандалып алынган адам кыздар келдилер ушул жерде. Ошолордун баарын көрүп туруп, анан кийин жанакы хордун темасына ылайыкташтырып турулуп, ар бир нерсе жүрөктөн чыгат экен. Анан ушул эски даңкы чыккан адамдардын атын чыгарып, тааныган эл бар, тааныбаган эл бар. Жаштар көп жүргөн билбейт муну. Ушу жаштарга биз насаатчы болгондон кийин ошо кимдер экен ошолор деп ушундай чыгарууга неме болуп калдым да, мажбур болуп калдым. Өзү жүрөктөн эле чыгат экен бул чыгармачылык. Керек болсо учкучка чейин издеп таптым деңиз. Керек болсо биринчи учкучка чейин таптым. Мен дагы ушул учкучтан кабарым жок экенин бирок жакшы эсимде тутуп калдым. Рахмат. Мынакей ошо сиздердин айткан насаатыңыздардын бирден ушинтип кулагыбызга илип, жүрөгүбүзгө тийгөндө дагы канча нерсени бул жерде мына бир тобуңуздар турасыздар, ар бириңиздерден бирден илип калганда дагы оңор байыбайбыз, жан дүйнөбүз байып, сүйүнүп калат экенбиз. Анда келиңиздер жакшы дагы бир чыгармага кезек берели. Сиздердин аткарууңуздарда. Каныкейдин арманы. Арман айтып бересиз, О, кулунум угуп ал. Энекеңдин ичинде жүрөк толо муңу бар. Сени төрөп шоргаткан мен энеңмин билип ал. Эси кеткен бул кемпир энекенин туюп ал. Кечөө каркыранын сасында, кан көкөт аяшында сен каңгай менен манжуунун катасынан бүткөнсүң, кабылаң кошой бабамдын батасынан бүткөнсүң. Аргын кыргыз аралаш, элдин жайын айтайын, жылгындуу кең кол кең талас, жердин жайын айтайын. Сенин жериң Кыргызда отормалдан жылкы көп, оолуккандан тыңчы көп, жашыгынан курчу көп, жан жыргаткан ырчы көп. Тереке тууган куштары теминип турчу учканы, кайынга тууган куштары камынып турчу учканы. Алмасы гүлдөп ачылган, жемиши жерге жачылган, кагылайын кулунум, аргасыз келген болчубуз, жерге биз талас асылдан. Ак сакалын жайкалтып, калың журтка салт айтып, сыпатын бузбай наркайтып, көксүлөөсүн кундуз бөрк, чалдары сыпа кыргыздын. Бейкут жерди жайлаган, белдемчисин байлаган, кыңылдаган балдарга кымыз менен сүт берип, кыңырылып айланып, кемпири сонун кыргыздын. Оксадагы белинде калбыр өпкө жес канат, желдей күлүп минген ат, аргытып атка чабышкан, айыгышкан жоого салышкан жигити баатыр кыргыздын. Өрүдө үйүн оңдошкон, көчкөндө төөсүн комдошкон, кызылдан кийген күрмөнү, кыр калай таккан түймөнү, келишкен чапчак кең сору, келини сонун кыргыздын.
Telegeyi teptegiz, jeri bir sonun kırgızdın. Öze gün bergen özdese, eli bir sonun kırgızdın. Dağı jetim uğuval. Senin ataң Ermanas, tigi kangayga girip kayrılgan, katarlaş жүргөн çöronun dalayынан ayrılgan. Обу жок ошол кармашта, манжуудан неченде өлгөн, шыпшайдар менен тикен алып, мадыган дегенде өлгөн. Ошо кең Бейжиңге барганда, кечилдин ганы коңурбай, колго ушуруп калганда, абайсыздан алдырып, калды дешет арманда. Eçtemeden gamı yok. Keng Beyjing'de çatkalda, kara suda batkalda, çankap büdü Ermanas suğa bara jatkanda, sakçı turgan acıbay, uykuga gözü batkanda, geçildin kanı Ergalça, kıydı batır Koңurbay, ataңды аңдып жетiptir, kırar kanın sübögü, katı günay. Nayza sayıp ötüptür. Kadın bolboy er bolsom, karolçusu ataңдын, acıbay bolboy men bolsom. Kılbayt belem kızıktı, oşa keçildin kanı koңurga, men bir körsötbeyt belem kızıktı. Karaldım жалгызым-ай, men bir çiybeyt belen sızıktı. Kolunum жалгызым. Рахмат. Мынакей биздин телегөрүүчүлөрүбүз сиздерден арт тараптуу экениңиздерден кабар бергениңиздерди кабардар болуп атат. Не айтсаңыздар, сиздер негизи ар тармактан келип кошулуп атпайсыздарбы? Кантип бириктиңиздер, кантип чогулдуңуздар? Анын өзү дагы оңойго турбаса керек. Же баарыңыздар кошунасыздарбы? Урматтуу телегөрүүчүлөр, эми биз аз убакытта ушул насаатчы айымдар уюшулдук Кочкор районунда. Бирок биз ар тармакта жетекчи кызматта иштеген. Азыр арабызда дагы иштеп аткан жаштарыбыздан дагы бар. Биз ошол жаштарга келечекте өзүбүздүн эмгектеги тажрыйбабызды, ошону менен бирге кыргыздын атуулук сезимибизди жаштар үйрөнсө экен, ошол бир мекенчил болуп өзүнүн мекенин сүйө билсе экен деп биз ушул насаатчы айымдарды түздүк ар тармактан. Жалгыз эле бул фольклордук ишибиз эмес, биздин кесиптик дагы тажрыйбабызды жаштарга бөлүшүп атабыз да. Мына ушул кесиптик тажрыйбаңыздарга сиздердин таяна турган болсок, негизи баарыңыздар эле жетекчилик кызматтарды аркалап келипсиздер да. Негизи жетекчинин көзүндө каары, жүрөгүндө мээри болуш керек дейт. Сиздер кандай жетекчи болдуңуздар апа? Биз мээримдүү жетекчи болдук. Kaardın gereği çok bolup kaldı. Эми азыркы заманда kaardын кереги жок го деп ойлоп эле мээримибизди төгүп, балдарыбызга мээрим менен мамиле жасап, ошону менен өзүбүзгө тартып алып, баардык жагын ошо мээрим менен колго алууга болот экен деген немеге келдик да. Мээрим төгүү бул өзү эң жакшы нерсе да. Артыкча энелин жүрөгүнүн мээрими бул башкача нерсе да. Балдарга кылган мээримди биз ушу жаштарга да төксөк, ошо жаштар биздин артыбыздан ээрчип өссө деген ойдо жасадык. Негизи ошо баатыр эне деп биз жогоруда белгилеп өттүк, ар бириңиздерди тааныштырып аткандачы. Ушул баатыр энелердин балдары кандай колдоо көрсөтүп атат экен? Биздин апаларыбыз мынакей ардактуу эс алууга чыкса дагы жөн жатпастан ушинтип бир жумуш жасап алектенейин, жаштарга үлгү болоюн. Менден кийинки жаштар дагы ушу чалкалап, жамбаштап жатсаң сонунда деп эле жата бербей, бир жумуш менен алектенсин деген бир үлгү көрсөтөйүн деп баштап атпайсыздарбы? Балдарыңыздар кандай колдоо, жолдошуңуздар кандай ойлорун айтып атат? Бары ырдап келди эле узатып коюп атабы, же бүгүн ырдабай эле кой деген күндөрү да болуп атабы? Мен мисалы финансы тармагында 45 жыл иштедим. Анан персональный пенсияга чыктым, заслуженный экономист болдум. Жолдошум да жетекчилик кызматтарда иштеди, аким болуп иштеди, ал да чоң колдоо көрсөттү. Эми 5 балабыз бар, 4 уул, 1 кыз. Балдарыбыздын баары жогорку билимдүү, салык кызматында иштейт, жеке ишкер, колунан келген жардамдарын берип, ата апа деп сыйлап турушат.
Мен билгенден эң жашы сиз эмеспи? Же дагы барбы? Сизсиз, жаштардын айтсаңыз сиз дагы мына ошо жаштардын катарында экенсиздер. Апалар менен иштешүү өзгөчөлүгү эмнеде экен? Буга чейин мисалы өзүңүздөр ушул кесибиңиздер менен иштегенде балдарга билим берип, балдар менен иштеп келсеңиздер, эми энелер менен иштеген, апалар менен иштеген кандай экен? Апалар менен иштегенде биз наоборот тескерисинче көбүрөөк энергия алып атабыз да. Биз башында өз иш менен жүрчүбүз, анан кийин апаларга кошулганда чарчоо дегенди унутуш керек экен. Буларга теңелиш керек экен. Булардын энергиясы абдан күчтүү экен, абдан көп экен. Анан кийин буларга кээде жетишпей кетип атабыз. Булар абдан активный адамдар, ушунча жылдан бери жетекчи болуп иштеп, азыр өзлөрү айткандай мээримдүү апа болуп жүрүшөт. Биз да ушул апаларга теңелели деп, абдан ушулардын арасына кошулганыбызга сүйүнүп жүрөбүз. Тең жарыша чуркаганга аракет жасап атасыздар, Негизи балдар менен иштегендер карыбайт деп коет да. Бала менен иштесең, баланын жан дүйнөсүнө кошулуп өзүң дагы бала болуп, анан жашарып кетет көрүнөсүң да. Анан сиздер балдар менен эмгектенип келген окшойсуздар деп мен дагы алгач биринчи көргөндө аябай таң калдым да. Анан бизди тааныштырарда мен тактап алайын деп карасам, баары деле ардактуу эс алууда. Ардактуу эс алуудагы апалар эмнеге мынча жаш көрүнүшөт экен деп таң калдым. Эмнеге жаш көрүнөсүздөр? Сиздер дагы ушул жакшы эмгектин артында ушинтип жашарып атасыздарбы, же дагы башка сырлары барбы? Мен жана колдоо боюнча дагы айтып, колдоо боюнча жакшы айтылып атат. Анан айтып сурап калышат да, спонсор ким болот, эки жака барсаңар да. Анан мен ага мындай жооп берем да. Спонсорду биз башка үй бүлөсүн багып аткан башка бирөөнүн баласынан үмүттөтпөйбүз. Биздин ушу энелик мээрим төгүп, өзүбүздүн балдарыбызды кандай тарбияласак, биздин ошондон биздин тарбиябыз көрүнсүн. Биздин бир балабыз өнөбүздү алып берип, бир балабыз болсо эки жака кеткенге акчабызды берип, бирөөбүз болсо элечегин алып берип, анан ушундай бир өзүбүздүн балдарыбыз колдогон, өзүбүздүн балдарыбыз спонсор болгон биздин тарбиябыздын үзүрү деп мөмөсү деп ойлойм да. Анан кийин башка бирөөдөн, эгерде башка бирөөлөр анда өздөрү мекенине, эл үчүн, жер үчүн жакшы нерсени жасап берсин, мисалы үчүн колунда мүмкүнчүлүк болсо деп ойлойм. Абдан сонун. Келиңиз анда ушул жакшы сөзүңүздү тастыктап дагы бир чыгармага кезек берели. Анда мен насаатчы апалар катары кичине сөз кыстарып кетейин. Семетейдин арманын эмне себептен алдык? Себеби Манас эпосунда кыргыздын жашоосу бүт, кыргыз жери бүт баары камтылган, каада салты бүт баары камтылган. Ошон үчүн биз Семетейдин арманын алдык да, себеби элди кайгырталы деп алган жокпуз. Ошол жерде кыргыздын абышкалары жөнүндө аксакалдар, аталарыбыз, апаларыбыз, жеңелерибиз, кыздары жөнүндө айтылып атат мынакей. Анан ошолор элге жетсин деп, кыргыздын каада салтын арткабыздагы жаштарыбыз ала жүрсүн, мекенге болгон патриоттуулугу өссүн, мекенин коргоого өссүн деп дагы ошону камтып кеттик да. Азыр анда эмесе сиздерге Каникей Ралиеванын Бала жыты деген Nene
деген мына бүгүн мен өзүм эне болуп эзилишип отурам бала менен кумарланаман сайын жытыңдан изге садаға деп айдайын садаға деп үндейін апа кең алқап ақ сүйген жаралған наристеби апа куздай татыза бериштеби бала деген жүрөктү толгуп турган кандай ыкал сезим денедиге кумарланаман сайын жытыңдан изге садаға деп айдайын садаға деп үндейін апа кең алқап садаға деп айдайын садаға деп үндейін апа кең алқап апа кең алқап апа кең Баракелде, эң сонун чыгарма, мынакей бала жөнүндө сөз кылганда эле бала деген ырч коштоп абдан сонун биздин телегөрүүчүлөрдүн да көңүлүн көтөрдү деген ишеничтемин. Мына жогоруда айтып атпайбы, ыр саптарында садага деп айтайын, садага деп күлөйүн деп. Учурда сиздер бала жытынан дагы небере жытын искеп, андан чөйрө жытын искеп, андан дагы бактылуу болуп жаткан карылыктын доорун сүрүп жатсаңыздар керек. Чын эле небере таттуу бекен? Өзгөчө. Абдан таттык небере деген. Бала деген бул өзүңдүн каныңан жаралган нерсе да. Бала үчүн эмне чокко деп атат эне деген. Эне деген баарын жасайт, бала баарын үчүн. жасайт. Сиздин канча небереңиз бар? Менде азыр 9 небере бар. 9 небере бар. Кудай ошолорду аман койсун. Түз тарбия, туура тарбия берсек дегенде эки көзүбүз төрт. Чебере көрдүңүзбү? Мен 24 неберем, 9 чөбөрөм бар. Небере таттуу бекенчи чөбөрө? Кайсынысын аңдап калдыңызбы? Чындыгында баягы карылардын айткан сөзү бар эмеспи? Балаңды бөлүп кутуласың, небереңден өлүп кутуласың деген бир грубый сөз бар. Бирок ушу небере баладан дагы сыгыраак болуп кетет экен, анан чөбөрө дагы андан сыгыраак болуп кетет экен. Анткени балдыркан тили менен, кыял жоргу менен адамдын жүрөгүн элжиретет экен да. Анан эненин жүрөгү, ата эненин жүрөгү элжирейт башкача да. Ылайым эле ошол бактыңыздарды Кудайым кут кылсын. Ошол уул кыздын төрүндө балпайган байбиче болуп эле карылыктын жакшы доорун сүрө бериңиздер. Айтсаңыздар, негизи эле ушул сахнага чыгып, ырдап, бийлеп жүргөн ушул өнөр адамдарын буга чейин биз ушул теле аркылуу көзүбүз менен көрүп концерттерден көрүп калганыбызда иш кылбаган, бир аккуну элестетип эле отурчубуз да үйдө жакшы ырчы болгон жакшы турбайбы, иш кылбай турбайсың да. Боёнуп таранып өзүңдү карап жашарып жүрө берет турбайсыңбы деп таң калчубуз. Мына өзүңүздөр дагы ошол күндү башыңыздардан кечирип атасыздар. Кандай экен, рахатын кандай сезип атасыздар? Сахнага алгачкы чыккандар болсо керек ушул насатчы тобунун негизинде айтсаңыз кандай экен? Эми мурун башыбыздан көп өтпөсө ошо өзүң ойлогондой ойлочубуз да. Анан азыр өзүбүздүн башыбызга келгенде ойлонсок аябай оор экен да. Биз ошону жеткире, ырдап же болбосо жеткире болуш керек экен. Анан ошол деңгээлге жетиш үчүн көп эмгек керек экен. Сизде эмне түшөлүп келатат ушул чыгармачылыкка аралашып, ырдап, ушул мынакей бир тоңуздар аңгемелешип, ушул топ болуштун өзү дагы түшүк жаратат да, жеке ырчылыкка караганда, жеке өнөрпөз адамына караганда. Топ менен башың биригип, бир келишимге келгичекти кыйынчылык жаратпай элеби? Эми кандай деш керек? Сөзсүз иш бар жерде кыйынчылык болот.
бирок ошол кыйынчылыктарды коллектив жакшы болсо, коллективдин арасында ынтымак болсо, эч бир сезбестен өзүң бир ушундай жеңил алып кетет экенсиң да. Биз ушу уюшулгандан бери өзүбүздү, например, мен лично өзүм жөнүндө айтсам, ден соолугум начар деп эле шылкыйып эле ооруп жатып калчумун. Бул кыздарга кошулгандан бери оорумду деле унутуп эле, жашарып эле, жана өзүңдүн берген сурооңо жооп кылып кетейин. Жашаруунун эң бир жакшы себепкери ошо иш, кыймыл аракет болот экен да, эмгектенүү. Анан биз ошо эмгектенип, жоопкерчиликти сезип, үйдө тыныч жатып албай, коку эртең репетицияга барайын, ой жакшыраак болсо экен, элдин көңүлүн жакшыраак алсак экен деген ойдо өзүбүз ушундай жанталашып аракеттенип атып, өзүбүз жаштарга кошулуп жаш болуп кеттик. Көңүлүбүз дагы ачылып, оорубузду да айгып эле. Анан ушу коллектив биз үчүн, лично мен өзүм үчүн ушу бир туугандай, бир үй-бүлөнүн балдарындай, кыздарындай сезилип, бири-бирибизге сырыбызды айтып, бири-бирибизге болгон немени айтып, ушунчалык бир кубанч менен келатабыз да. Ушу 5 ай болуп баратат. 5 айдан бери мен өзүм үйдөгү балдарымдын кандай сезсем, ушулар менен ушундай сезип акылдашкым келип, бир тууга болуп калдыңыздар, Өрүңүздар дагы ортодо, чырыңыздар дагы ортодо, баары ортого ташталып аткан турбайбы? Жеке чырды дагы кошо келгиле бөлүшкүлө, чечишкиле деп чечип алуу жеңил болуп аткан турбайбы анда? Иш бар жерде. Жалгыз эле бул ыр эмес, эми бизде ошо кыргыздын дагы кол өнөрчүлүк, мына кыял бирикмебизде барып ушул жерде иш жасайбыз. Ал жерден дагы ушул быйыл ажообуздун укасына ылайык ушу канча бир туризм боюнча башка улуттардан, мамлекеттерден, 16 мамлекеттен журналисттер менен телевидениянын кызматкерлери келди. Биз ошол жерде ишибизди да жасап, анан кыскача өзүбүздүн өнөрүбүздү да көрсөтүп ошол жерде телевиденияга да тартылдык. Анан биз көп тармактуу, биздин баардык нерсени камтыган ушул апаларыбыз деңиз. Айтсаңыз, ушул сиз жетекчи деп биз жогоруда тааныштырбадыкпы? Жумуштан тышкаркы жумуш болуп атпайбы сизгечи? Кандай жетишип жатасыз? Апалар ушул саатка кел дегенде апаларды көздөй чуркап атасызбы же жумушту көздөй чуркап атасызбы? Апалар наоборот бизге чуркап келишет да. Биз музыкалык мектептин астында чогулуп ошо жерден даярдангандан кийин апалар багыштар ишин баарын таштап туруп чуркап келишет. Эмне канчалык кыйынчылык жумуш болуп атса дагы анын баарын экинчи планга калтырып туруп, ушул репетицияга эң биринчи келели, кечикпейли деп жоопкерчилик менен ушундай мамиле жасашат. Сиздер бага илгерки тартипте тарбияланып калбадыңыздарбы? Тартип саат телефону жок эле, сааттын деле болжошпой эле өзүңүздөр эле бага ушул саатта жолугабыз деп эле жолугуп калчусуздар да. Азыр телефон бар дегенде жолугушуу, белгилешүү жеңил болуп калды. Ошентсе дагы жаштар кечигип келип атабы сиздерге? Бизде андай боло элек. Жумушуна барсаңыздар да кечигип калбай элеби? Кечигишпейт. Анда-санда болуп калса дагы айтып түшүндүрүп бизге, биз бири-бирибизди түшүнүп турабыз да. Ошо түшүнүүчүлүк бар жерде, ынтымак бар жерде ийгилик болот экен деп ойлойм да мен. Ошол ийгилик ошонун аркасында болду деп. Бизде ошо жоопкерчиликти биринчи орунга коебуз да. Жоопкерчиликтин арты менен Сайыздан бери келаткан жоопкерчилигибиз бар, арабызда жаштарды да ошого үйрөтүп атабыз. Кыргызча тактык 5 мүнөт эрте деген тартип менен тарбиялап койдум деңиз. Келиңиз анда ушул сөздөрүбүздү тастыктап дагы бир чыгармага кезек берели. Анда биз жума жумшелердин көктөмдөр дегендердин апалар менен бирге хор аттап берели. Yaşıl şiver östönüm, özgümdü derin özgümüm. Önüp gözü eğilsem, gönlüm sımal çöktürüm. Özgümün sende özgümün, oynop taştalay gökgümün. Gönlüm boyunda
Başlarını buba seveler, betlerini kırış çegeler. Ömürler cımsa aldığa, öpürdü ezmek vereler. Yarına bulut göçmünde, yaşlı bir denge öpürler. Yaşlı adamdı, yaş olsun, ömürler olsun bölümde. Yarına bulut göçmünde, yaşlı bir denge öpürler. Yaşlı adamdı, yaş olsun, ömürler olsun bölümde. Yaş olsun, ömürler olsun bölümde. Баракелде эң сонун чыгарма негизи жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет дейт. Абдан сонун чынында эле жашооңуздар ушундай көктөмдөй боло берсин өзүңүздөр белгилегендей. Абдан сонун. Айтсаңыз, ушул чыгармаларды тандоодо кандай сунуштарды айтасыздар? Улуу муундагылар, жаш муундагылар азыр бул чыгармаларды жаңыртып, элге жеткирүүнүн үстүндө иштеп калышты да. А сиздер дагы эле мынакей сонун жандуу үн менен элге жеткирип атасыздар. Сиздер кандай тандайсыздар чыгармаларды? Биз жанагы насаатчы апалар деп атыбызга жараша ошо ырларды тандаганга аракет кылабыз. Себеби эми баарыбыз эле сүйүү жөнүндө ырдагандан кичине калдык. Себеби сүйүүлөр балдарга өтүп, неберелерге, чөйрөлөргө өтүп, анан биз көбүнчө ушу тарбия маанисине карап, анан жаштыгыбызды эстеп дегендей, ушул жагын тарбиялык маанисине карап туруп, анан кийин өткөн өмүрүбүздү ойлоп, ошо чыгармаларды тандаганга аракет кылабыз. Анан биз көбүнчө азыр жаштар баягы кыргыздын музыкалык колоритинен таптакыр четтеп баратат. Уксаң эле дүңгү даңкадаң музыкасы сөзүнө шайкеш келбес, сөзү музыкасына шайкеш келбес. Кыргыздын колорити такыр жок. Биз ошо кыргыздын колоритине жазылган чыгармаларды көбүрөөк элдин арасына тараталы деп, ошол чыгармаларга көбүрөөк көңүл бурабыз. Азаматсыздар, эң сонун чыгармаларды аткарып атасыздар. Чындыгында бул ар бир аткарылган чыгарманын өзүндө эле маңыз жатат. Ушул биз угуп баягы ар бир чыгармадан насаат ала турган чыгармалар экен чындыгында. Сөздөр менен эле тарбияланып калгыдай. Айтсаңыздар, учурда ушул чыгармалардын үстүндө иштөө, алдыдагы пландар, эмнелерди пландап атасыздар? Дагы чогулганда эмнелер үчүн максат кылып атасыздар? Биз болсо ошо эми алдыда биз жаңы эле уюшулдук, жанагы клип тарттыралы деп атабыз. Ошо өзүбүздүн иштеген ишибиз жөнүндө масаатчы апалар ошо жаштарга үлгү тарбия бере турган жумуштарыбыз жөнүндө, анан кийин жакшынакай мындан ары дагы жакшынакай ошо кыргыздын колоритиндеги ырларды дагы жакшылап, мындан да жакшынакай кылып алып чыкканга аракет кылалы деп атабыз. Анан кол өнөрчүлүгүбүздү дагы өркүндөтөлү деп атабыз. Себеби жанагы кыргыздын тиги кол өнөрчүлүктөрү дагы калып баратпайбы? Азыркы жаштардын баары жалкоо, бүт эле акчага карап эле сатып алып оңоюна качырат да. Анан биз болсо ошону аркабызда калган жаштарга калтырып, ушу кыргыздын кол өнөрчүлүгүн дагы аркалап кетели деп аракет кылып атабыз. Кыскасын айтканда баардык жагынан камтып кеткенге аракет кылып атабыз. Бир мүнөт кошумчалап коеюн. Ушул эски ырлардын баарын баштап аткан себебибиз улуу муундар ушул эски ырларды суусап турат угууга. Булар кулагына башынан сиңип ушинтип калган ырларда унутулуп бараткан ырлар. Ошондо жаңырталы деп өзүбүзчө сүйлөшүп алып ушундайга келдик да. Сиздер жаштарыбыз үйрөнүш керек. Муну үйрөнүш керек жаштар. Анан эми биздин улуттук кийимибиз дагы мына элечектен эле баштасак канчалык болот. Элечектин айтып отурса канча убакыт кетет. Бир эле элечек деп түшүндүрүшчү. Анан кыргыздын ошол кийими, улуттук кийими, улуттук каада салты, тамак ашына чейин ошо биздин милдетибиз жаштарга үйрөтө турган. Айтсаңыздар дагы ушул топто канча киши эмгектенесиздер? Мына мен жалгыз байкени ушул сиздердин музыка менен коштоп келгендигин көрүп олтурам. Башка дагы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө толук маалымат берсеңиз, араңыздарда комуз ойногон ар тараптуу экенсиздер, ар бирин бөлүп кароого мүмкүн эмес экен. Булардын баарын кандай өздөштүрдүңүздөр? Сиздердин топко кошулам деген апалар кандай талаптар менен келет? Биз эми ошо ар тараптан карайбыз.
бул да тандалганда болсо ошо ар тараптан кылып туруп тандалганбыз өзүбүз. Тандаганда кандай кастинг жүргүздүңүзбү? Адегенде, конечно, талантына карадык, жанагындай эмгегине карадык, басып өткөн жолуна. Булардын мисалы үчүн бул апалардын ошо мисалы үчүн жалгыз эле Кошкор району эмес, керек болсо Кыргызстанга эмгеги сиңди да. Анан кийин ошолор ошол жагына карап баарыбыз сүйлөшүп алып топтолуштук. 18-майда тушообуз кесилди, Насаат апалар деп Кошкорго дүңгүрөгөн концерт бердик, элден бат алдык. Анан азыркы жаштарга болсо биздин эгерде келем кошулам дегендерге биздин талабыбыз күчтүү азыр. Ошо биздин суроолорубузга жооп бере турган, биздин эмебизден өтө турган гана адамдар кошула алат. Абдан сонун экен. Келиңиз анда биздин телегөрүүчүлөрүбүз да айтып атса керек. Абдан сонун ак кудай болуп кийинип, жапташ болуп олтурган биздин ардактуу эс алууда деп айтууга туура келбеген биздин жаш эле ырчыларыбыздын арасында олтуруп алып аябай көп сүйлөп койду да, андан көрө жакшы чыгармаларын ырдатып биздин суусунубузду кандырбайбы деп атса керек. Жакшы чыгармага кезек берели. Биздин да убактыбыз 1 саат деген менен чектелүү. Ошо жибек чач деген ырды ырдап берейин. Ырдап бериңиз. Келиңиз. Кыздарга.
эң сонун. Ушундай чыгармачылыгыңыздар өркүндөп, талантыңыздар ташкындап, ушул жакшы, ушул маанайда ушинтип биздин төрүбүзгө дайыма сый конок болуп келип турган күндөр жакын тез болуп турсун. Жаңылыгыңыздар көбөйө берсин. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ошондуктан программабызды жыйынтыкташ керек болуп жатат. Сиздерге ыраазычылык билдирем келип бергениңиздер үчүн. Талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин деп коет. Андыктан ушу таланттарды дагы өз убагында баалаганды билишибиз керек деп ойлойбуз. Андыктан мына ушундай биздин таланттуу инсандар сиздердин көңүлүңүздөргө көтөрүп, жагымдуу чыгармаларды тартуулап, жакшы бир бүгүнкү иш күнүңүздөрдүн ийгиликтүү аякташына себепчи болот деген ишеним менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Келерки көрсөтүүлөрдө амандашканча саламатта туруңуздар.